саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Биздин англис тилин 0дон үйрөнөбүз деген сабагыбызга. Анда эмес о тамгасына келгенбиз биз. О тамгасы бизде 4 тыбышты берет. О, оу, у, а тыбышын. Ар бир тыбышка бирден мисал келтирип кетсек, о тыбышына not, on. Ал эми о тыбышына no, go. Бул ачык тыбыштар болот. Биздин о тамгадан кийин эч кандай тамга жок болот да, ачык. Ошондо бизге о деген тыбышты берет. Ал эми у тыбышына мисал келтирип кетсек, бизде эки кош о келгенде, же болбосо кош double o деп коебуз. Double o келгенде бизде у деген тыбышты берет. Book, took, cook. Ал эми а тыбышына none мисалыбыз. Андан кийинки тамгабыз пи тамгасы. Пи тамгасы бизге бир гана тыбышты берет. П. Pet, pen, people. Андан кийинки тамгабыз Q тамгасы. Q тамгасында бизде кв деген тыбышты берет. Queen, quiet, quarter. Эми R тамгасы, бул кийинки тамгабыз R тамгасы. R жумшак, жеңил айтылат. R угулуп угулбай калат да, R тамгасычы. Бул R деген тыбышты берет бизге. R тамгасы бир гана R тыбышын берет. Rest, rose, ran. Кийинки тамгабыз S. S тамгасы бизге С жана З тыбыштарын берет. С тыбыштарын мисал келтирсек, sit, sun, sat. Ал эми З тыбышына мисал келтирсек, please, rose, close. Кайсыл учурда бизге З тыбышын берет? Акырында ушул сөзүбүздүн аягында бизде үндүү жана жабык тыбыш болгон учурда. Үндүү болот жана бул жабык болуп калат, окулбай кетет. Please, rose, көрдүңөрбү, окулбайт. Close. Ал эми үнсүз болгондо анда бизге С тыбышын берет. Ти тамгасы бизге Т деген тыбышты берет. Аларга мисал келтирип кетсек, take, ten, try, to.